ыйман сабагын мектептерге милдеттүү түрдө киргизүү боюнча айтылды. Буну сиз дагы айттыңыз. Бул маселе кандай ишке ашат жана качан ишке ашат? Бул маселе шайлоочулар менен жолугушуп атканда шайлоочулардын арасынан бир нече жолу суроолор болду. Ушул ыйман сабагын мектептерге киргизүү боюнча талаптар дагы болду. Алардан суроо болгондон кийин мен сөзсүз түрдө өзүмдүн жеке пикиримди айттым аларга. Жеке пикиримди билдирдим. Бул биринчиден, экинчиден эртең эле киргизе койгула, анан монтип сабак өткүлө деп мажбурлаган эч ким жок. Биз светский государствобуз деп айтабыз да, бирок ошондой бойдон калышыбыз керек. Ошону түшүнбөгөн, мисалы, түшүнүгү жок адамдар, мисалы ушу Америкада жашаган бир кызыбыз өзүнчө эле бир чыгып алып ушундай сындап атат да, мисалы, биз ушинтип радикалдашып кетебиз, анан исламизация болуп кетебиз, анан кыздарыбыз жоолу коронуп калабы. Бул түшүнүгү жоктук кылып атат да. Мисалы, биздин мамлекетте 4 диндин өкүлдөрү жашайт да. Бул ислам дини, бул көпчүлүктү түзөт, андан кийин христиан дини, андан кийин католиктер, анан буддисттер дагы бар. Мына бизде ушул 4 дин официалдуу түрдө баягы биздин мамлекетте жашаган адамдардын арасында ушул диндерди карманган адамдарыбыз бар да. Булардын динин эч ким куугунтуктап, же болбосо сен бул динди карманбагын деп аткан жок. Бизде өлкөбүздө демократия бүгүн бар болсо, эртең бүрсү күнү андан ары дагы сакталып калыш керек. Негизи демократия болбосо, анда ал өлкө өнүкпөгөн өлкө да. Ошондуктан биз демократияны аягына чейин колдойбуз. Мен мисалы өзүмдүн жеке позициямда бу демократияны бүгүнкү күндөн дагы өрчүтүп, мындай өркүндөтөбүз да. Анан экинчи маселе болуп атат бул жерде. Бизде мисалы бир эле кыргыз улутундагыларды алалы, биз мусулманбыз деп мисалы. Ислам динин карманабыз. Кыргыз улутундагы эле молдолордун арасында, молдо эмес жөнөкөй жарандардын арасында бир 5 багытка, баягы туура эмес багытка үндөп кеткен ошол агымдарга кошулуп кетип атпайбы биздикилер? Мисалы салафиттер деп өзүнчө бөлүнөт, вахабисттер деп өзүнчө бөлүнөт, хизбут тахрир деп өзүнчө бөлүнөт, шиялар деп бөлүнөт, анан баптисттер деп дагы жүрөт да акыркы убактарда. Ушуларга бөлүнүп алып, анан кийин мисалы мен тутунган дин ушул жанакы агымдар, мен тутунган агым туура десе, экинчи тарабы жок, сеники туура эмес, мен тутунган дин туура деп мисалы мынакей мушташып аткан молдолорду көрүп атпайбызбы? Ошонун кесепетинен мынакей бизде Сирияда жарандарыбыз жүрөт, жаштарыбыз жүрөт аякта. Биз ушуну алдын алуу үчүн биз мамлекет муну колго алыш керек деп атабыз. Анткени муфтияттын күчү жетпей атпайбы? Аларда баягы рычактары жок да, аларды окутуп, баягы үйрөтүп, туура жолго салгангач, алар даават менен гана чектелип атат. Мечиттерде жана кээ бирде көчөдө кыдырып дегендейчи. Ошондуктан бул мамлекет колго албасак, бул бүгүнкү проблема, бүгүн башталышы. 20-30 жылдан кийин балким булар көбөйүп отуруп, ар кайсы диндерге бөлүнүп, ошо мен айтып аткан 5-6 агымга бөлүнүп, анан кийин көбөйүп кеткенден кийин мына накта Сирияны ошондо 20-30 жылдан кийин алышыбыз мүмкүн. Биз ошону алдын алышыбыз керек. Ошон үчүн бай иман сабагы дейбизби, же болбосо дин таануу сабагы дейбизби, муну биз кийин эл менен кеңешебиз, көпчүлүк менен кеңешебиз. Бардык баягы билим берүү министрлиги менен дагы муну талкууга салабыз. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын көрөбүз. Мисалы мына Россияда деле религия сабагы бар да, мектептен окутат. Мына Европада мен 3-4 жыл жашап келдим. Аякта дагы религия деген сабагы бар. 4-чү класстан баштап 11-чи класска чейин окутат балдарын. Ар ким өзүнүн динине окутат, бардык диндерден түшүнүк берет. Биз мисалы ушу иман сабагын киргизип эле анан мектептерде мына кааласаң да каалабасаң да сен ислам динин окуйсуң, сен исламист болосуң деп биз радикалдуу көз караштарга алып барбайбыз да. Биз бардык диндерден түшүнүк беришибиз керек. Мисалы ошол эле Европада бардык диндерден түшүнүк берет. Мына ошо жана 4 динден түшүнүк берет. Ислам деген эмне, христиан деген эмне, католик деген эмне, анан буддист деген эмне. Буларды кайсыл өлкөлөрдүн жарандары карманат, кимдер карманат, эмне үчүн карманат деп, кыскасын айтканда тарыхын үйрөтөт да бул жерде, тарыхын. Бүт бардык жагынан түшүнүгүн берет. Анан мектептен түшүнүк алып чыккан бала эч качан радикалдуу шактарга барбайт, кадамдарга. Мисалы ошол эле ислам
ислам динин тутунган адамдар, ислам дининде дагы, христиан дининде дагы, католикте дагы, буддизмде дагы эч качан радикалдуу кадамдарга барганга үйрөтпөйт булар. Мектептен окугандан баштап биз түшүнүк берсек, биз проблеманын жалбырагы менен күрөшпөй, тамырын кырккан болобуз да. Биз азыр жалбырагы менен эле күрөшүп атпайбызбы? Мындайча айтканда, тетигил кийинки келе жаткан жылдарда канча неме болот, кандай проблема болуп калышы мүмкүн бизге. Ошону алдын алуу үчүн ушундай кадамдарга барсак болот деп. Ошолор мен суранып кетет элем, туура түшүнүш керек муну. Биз эртең эле барып туруп мектептерге киргизе калып, анан кийин кааласаң да окуйсуң, каалабасаң да окуйсуң деп биз андай кылганга укугубуз да жок. Адамдардын укугун дайыма биз коргошубуз керек. Сен бул динди карманба, анан бул динди карманышың керек деп биз дагы эч кимди мажбурлабашыбыз керек. Ар ким өзүнүн каалаган динин карманыш керек. Мисалы ислам дини, христиан дини, католиктер, буддисттер мына биздин өлкөдө деле ошондой жашайт. Анын бардыгын сыйлап, биз бардыгын бирдей көрүшүбүз керек. Адамдын тандоосуна биз сый мамиле кылышыбыз керек да.